Саламатсыздарбы? Азыр Кыргызстанда шайлоо мезгили, шайлоо учуру, шайлоо өнөктүгү болуп атат. Анан ошодон улам жанагы президент айтып атат. Шайлоолор бардыгы мыйзамдуу болсун, шайлоодо жанагы административдик ресурс колдонулбасын дегендей сөздөрдү эң жогорку трибунадан туруп айтып атышат. Азыр эми ошол кандай аткарылып атат? Бир мынабул азыркы Азаттык партиясынын ушул Оштогу үгүт ишинин мисалында азыр көргөзүп берели. Мен жана мындан 1 саат мурун, азыр саат канча болду? Саат азыр 12-ден 24 мүнөт өттүр. Мындан 1 саат, 1,5 саат мурун мен ушул жерде турганда алдымдан бир короз студент өтүп кеткен. Алар Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин студенттери болчу. Аны бир топ мугалимдери коштоп алышкан болчу. Студенттерди экскурсияга алып баратабыз деп бараткан мугалимдер, окутуучулар аны ушул шайлоого алып келди деп шектенип турамын. Азыр ошол студенттерди ушул жерден издеп көрөбүз. Анткени азыр Ош мамлекеттик университетине ата-энелер балдарын окусун деп берет. Шайлоого барсын деп бербейт. Ошого контракт төлөп отурушат. Ал бир. Экинчиси, азыр сабак учуру. Демек, ошол Ош мамлекеттик университети алган милдетин, мойнуна алган милдетин аткарып, студенттерди сабактан бошотпой, шайлоого айдабай, азыр окутуш керек эле, сабак өтүп туруш керек эле. Жок, азыр шайлоого деп ушинтип отурушат. Азыр бул жерде эми Азаттык партиясында кимдер бар? Азаттык партиясында мурда баягы студенттерди пактага айдап көнгөн Медеткан Шеримкулов бар. Эски чиновниктерден ошол жанагы Исмаил Исаков бар. Ошо аскерлерди каалаган жака айдап жанагындай кылган. Анан жанагы жаштардан мына Калмаматов деген бар. Жанагы ошол адамдын акысын жебеш керек деген сөздү көп айтып жүргөн жанагы Мыктыбек Арстанбек деген агаларыбыз бар. Мына ошолор өздөрү үгүттү кандай жүргүзүп атат, ошону көргөзөйүн. Бул бир эле ушул партияга тиешелүү эмес. Бул Ошто, ошол мен кайсыл жерде шайлоону көрүп кала турган болсом, шайлоо өнөктүгүн көрсөм, ошонун жанагы эреже бузган учурун байкаган болсом, мен кайсыл партия болбосун ошолорду айтып турамын. Себеби шайлоо таза болмоюнча саясат таза болбойт. Саясат таза болмоюнча Кыргызстан таза болбойт. Өнүкпөйбүз. Жүрүңүздөр. Булар кандайсыңар? Кайсы факультеттесиңер? Аллахтан башка эч кимден кылган балдар. Педагогика факультети кайсы группа? НО 121. НО 121. Сабакка учур эмеспи азыр? Сабак учур, бирок сурап алып келди бизди. Сурап алып келишти. Агай өзү. 2010-жылы парламент Идаев Бекмырза агай. Бекмырза агай, чындап эле кимдер жана көп бир кoro болуп өтүп кетип аткандар го? Бул жакта жок, ушул жакта. бирок ошол учурдагы бийлик Студентсиңер азыр? Үч эркекти көтөрүп турган партия. Атамбай эч ким акылын таба алган жок. Туудабы? Туудан келдиңерби? Кайсы группа? Жо, жөн эле. Ошон үчүн мен сабак эмеспи азыр? тамашалашып айтып коем. Бул мен Жылдыз акам деп. Азаттыктан. Азаттыктан кайсы факультет? Анча мынча эркектер жасай албаган иштерди чындап эле урматтуу энелер, эжелер, силер жасап коюп атасыңар. Мына Сакиба айтты. Кайсы факультеттен элеңер? Ушул инилерим Факультет эмес. жаңы адам Кандайча? аттап, Студент эмессиз? парламентке барганга Кайсы адам факультет? аттап, силерден бата Туудан? сурап, түнү күнү дебей иштеп, Туудан кайсы аракет факультет? кылып кетип атышат. Ушул үчүн бир эки сөз сөз айтып. Тууда бир факультетте окуйсуң да тура, кайсы факультет? Строительный. Строительный. Азыр сабак эмеспи? Жок, бизди мынал жакка эжекилер, ол Ушул биз дагы сабак болбойт деп мынал жакка алып неме кылган да, жөнөткөн. Мынал жерде драм театрда бирдеке болот турган. кеңешке талапкерлер коюп Анан бул жака келе бердиңерби? Кыргызстандын келечегине Ама. маңызды кошуп Кайсы факультеттин студентисиңер? Кайсы факультеттен? Силерчи? Алдымызда чоң күрөш бар, ошо күрөштө жеңип чыгабыз. Өйдө жакшы сөз. Ушундай, бая мен толук жоопкерчилик менен айтам. Бир короз студент мына жерге келген. Бирок студенттердин бир жакшы жери бар. Кел десең келип коет, анан качып кетишет бардыгы. Азыр бир 5-6 калышыптыр ошодо, Анан азыр айтып атышат, педфактан жана Оштуудан келиптир деп атат. Азыр сабак учуру. Мен кайра айтам, ата-эне азыр шайлоого келсин балам деп контракт төлөбөйт. Менин баламды окутуп берсин деп контракт төлөйт. Анан азыр мына жерде азыр элдин бардыгын акыл үйрөтүп сүйлөп аткан, мына мен кыйратам деп аткан саясатчылар ошол элдин акылын жештен биринчи кезекте карманыш керек эле деп ойлойм. Ким окудан келиптир? Азыр Оштуудан келип атат, Ошмудан келип атат. Оштуунун строительный факультетинен келип атат, Ошмунун педагогика факультетинен келип атышат.
қойсын. Силер кайсыл факультеттен келдиңер? Соң башталған дейді. Мудан келди. Мудан? Өзі Мудан кайсыл факультет? Бисмиллахиррахманиррахим деп баштайын. Өзі насip еткен жерден насip еткен нәрсе болады деген өзі үшін екен. Мен башқа бір жерде Кыздар кайсыл факультеттесиңер? Айтып койгулачы жөн эле. Жок, айтпайбыз. Ушу жерде канчалаған елдер кызылдап турган. Ооба, кайсыл факультеттен, кайсыл университет? Биз окуйбуз, азыр айтып кой. Сенчи? Азыр айтып өт. Кайла булар күчүк жаман кылдыңар го балдар. Анан не болот? Уруп атамбы, сөгүп атамбы, сурап атам, кайсыл факультеттен келдиңер? Аякты кусуп койсоңор күчүгүчү. Уга бергиле. Макул, кет. Шайдала чейин жашап калды. Менин үнүм мына микрофон үнүм басып кетип атыптыр, кеттик анда. Жолдо болуп атып. Так, азыр көрдүңүздөр. Бир нече студент педагогика факультетинен келдик дешти, Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинен. Дагы бир нече студент Ош технологиялык университетинин строительный деп аталган факультетинен келдик деп айтышты азыр. Сабак болуп атат дешти, бирок агайыбыз алып келди деди. Ош муунун студенти айтты, Бекмырза деген агайыбыз деп. Берки технологиялык университеттин студенттери алар бир эжекебез алып келди деди, анын атын эстеп калбадым азыр. Кыскасы ушундай. Азыр кадимкидей эле административдик ресурс колдонулуп атат. Буга чара көрүлүш керек. Эч качан студенттин акысын мынонго окшогон саясатчылар жебеш керек. Буга кошомат кылгандар дагы студенттердин акысына кол сала албаш керек. Бул жерде жалаң элге акыл үйрөткөндөр отурат азыр. Мына менмин дегендер отурат. Ахматбек Келдибеков отурат мисалы. Жаңы жүздөрбүз деп. Жылдыз Жолдошова бар. Кыскасы мындай жанагындай салмактуу эле кишилер. Медеткан Шеримкулов бар. Бирок булардын көпчүлүгү Союздун кадрлары. Ачык айтышым керек. Ошол Союз учурунда элдин бардыгын жана пактага айдагандай, чөпкө айдагандай мамиле азыр дагы бул жерде болуп атат. Заман кайда кетип калганынан кабары жоктой. Мен буга караманча каршымын. Мен муну туура эмес деп эсептейм. Бар болуңуздар.